Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү досторум. Бүгүн чай менен иче турган, же болбосо көбүн эсе коноктор келгенде дасторконго коюла турчу сиздердин сурооңуздар менен кызылча рулетинин рецепти менен бөлүшөйүн. Бул рулетти кайдан үйрөндүм десеңиздер, көп жылдуу тажрыйбалары бар повар эжелердин мастер-классынан үйрөнгөн элем. Анда эмесе бизге эмнелер керек болот, баардыгын даярдап алалы. Бизге 4 чоң кашык un, кара калемпир, 2 чоң кашык суу май, туз, 300 грамм творожный сыр, 20 грамм майонез, 5 дана жумуртка жана 390 грамм бышкан кызылча керек болот. Кызылча жакшы эзилип бышкан соң, терканын эң майдасынан өткөрүп алабыз. Буга 2 тиш сарымсак коштум, башкача айтканда чеснок. Андан кийин кара мурчтан бир аз себеледим дагы. Жанагы 4 кашык унубуздан да кошобуз. Туздан кичине себеледим. Буга суу майымды да кошуп салдым. Эми достор, мунун баардыгын жакшылап аралаштыралы. Аралаштырган соң мына ушундай масса болду. Эми кезек жумурткаларга келди. Жумуртканын сарысын массага кошуп, ал эми агын өзүнчө идишке бөлүп алабыз. Бирок этият болуңуздар. Жумуртканын сарысы агына бир тамчы да кошулбашы керек. Ошентип бүтүндөй 5 жумуртканын баардыгын ажыратып алдык. Мунун үстүнө майонезден 2 кашыктай кошобуз. Мынакей 1 жана 2. Аралаштырабыз. Ал эми белогубузга туздан кичине себелеп туруп, меренга жасайбыз. Ал үчүн жумуртканын агы аппака болуп көп чыкканга чейин жакшылап миксерлеп чалабыз. Канча убакыт чалыш керек десеңиздер, ал миксердин күчтүүлүгүнө көз каранды. Эми кийинки кезек 2 массаны бири-бирине кошуп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырабыз. Караңыздарчы, өңү дагы сонун болуп калды. Эми муну духовкада бышырып алышыбыз үчүн ушундай духовканын кагазын жайып туруп, кагазды бир сыйра майлап алабыз. А мен болсо майлаганды унутуп койгон экенмин. Бирок бул учур анча деле маанилүү эмес. Массабызды листтин баардык тарабына тегиз кыйылып жайып алабыз. Эми муну духовкага 150 градуста 11 минуттача бышырып алам. Ага чейин начинкасын жасай берели. Ал үчүн творожный сырдан 300 грамм керек болот. А бирок бул идиштеги творожный сырлар 220 гана грамм экен. А мен болгонун колдоно берейин дедим. Бул творожный сырга жумшарышы үчүн 1 чоң кашыктай майонез кошуп алабыз дагы. Жакшылап аралаштырып салабыз. Ага чейин камырыбыз дагы бышып даяр болуп калды. Жакшылап муздаган камырдын үстүнө начинкабызды сүйкөй баштайбыз. Бирок чыгарып жатканда абайлаңыздар, бул кызыл масса сынып кетпесин. Эми акырындан творожный сырдан баардык жагына тегиз кылып сүйкөй баштайбыз. Мунун ичине каалагандарыңызды кошуп кое берсеңиздер болот. Көк пиязбы, петрушкабы, айтор эмне кааласаңыз. Мунун ортосуна 150 граммдай селедка саласыздар, аябай сонун болот. Бирок мен анын ордуна крабовые палочки гана салып койдум. Мындай деле вариант боло берет. Эми муну этияттап акырын оройбуз. Орогон соң муздаткычка 3-4 саатка коюп коебуз. Рулетибиз ошентип муздаткычтан дагы чыкты. Эми дасторконуңуздарга коюп, конокторуңуздарды сүйүнтө берсеңиздер болот. Достор, эгерде пайдалуу болгон болсо, досторуңуздар менен бөлүшүп, лайк, комментарий жана подписка бөлүмдөрүн басканды унутпаңыздар. Себеби бул каналдан буюрса көптөгөн пайдалуу чыгарылыштар чыгып турат. Сиздер баскыча бул өтө даамдуу рулет менен бир чин болсо дагы чай ичип алайын. Баса достор, ушул эле рулеттин сарысын жасасаңыздар болот. Аны кызылчанын ордуна сабизди гана колдоносуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.